Урматтуу теле көрүүчүлөр, түз эфирде ушундай сөз талашып беребиз. жагдайлар болуп турат. Негизи эфирге жаңыдан чыгып баштаган мезгилде бизди сүйлөтө албай кыйналышчы. Азыр болсо токтото албай кыйналышат. Биз программабызды уланталы. Бүгүн биздин студиябызга келген бизден ашып сүйлөгөн да коногубуз бар, Ооба. Ал коногубуздан биз азыр сабак алалы деп турабыз. Албетте сиздерге жакшы бир кеп кеңештерди берели деп турабыз, урматтуу теле көрүүчүлөр. Коногубуз инсандык өсүү боюнча тренер, сүйлөө чеберчилиги боюнча тренер, философия илимдеринин кандидаты Талант Эгембердиев биздин студиябызга конокко келди. Кош келиңиз агай. Саламатсыздар. Иштериңиз жакшыбы? Рахмат. Эртең менен эртелеп турсаңыз керексиз. Аракет кылабыз. Себеби эртең мененки сааттар жакшы ийгилик алып келет да. Ошон үчүн эрте туруп көп иштер аткарылып калат да. Баягы орустарда айтып калат го, мисалы, кто рано встаёт, тому Бог дает. Ошол нерсеге кандай карайсыз сиз? Туурабы ошол? Туура, аябай туура. 6-да 5-те туруп жумушту баштагандар ушундай сунуш кылабыз кез-кездечи кээки адамдарга. Чыгармачылык адамдар бирок кеч жатышат, себеби алардын таланты Түндө ойгонот. Түндөсү саат 12ден кийин ойгонушат. Ошон үчүн алардыкы башкача режим. А сизде болобу, мисалы, түндө бир 2ге чейин, 3кө чейин бир жумуш менен алек болуп, мисалы, жазып ошол эле баягы бирөөлөргө сабак бергениңизде кандайдыр бир методикаларын жазган учуруңуз, 3кө чейин, 4кө чейин уктап койгон учуруңуз? Болот. Андай учурда эртең менен канчада турасыз? Жок, ал андайда бар бир саат 7 саат 8 саат укташ керек. Себеби кийинки күн анда анча жумуш жакшы болбой калат. Демек, баягы 8 саат сөз укташ керек деген сизде принцип барбы? Принцип бар. Себеби андай болбосо анда дене дагы аң сезим дагы жакшы иштебей, ал күн. Демек, адам жакшы эс алыш керек. Эс алыш керек. Түшүнүктүү. Сизде оратор катары деги эле ошол эле ар бир адамдын эң баалуу нерсеси бул убакыт экен. Убакытты кантип биз туура коюшубуз керек. Биз убакытты кантип пайдаланышыбыз керек. Ушул суроолорго жооп алгыбыз келип чакырдык да. Деги эле адам убакытты кандай пайдаланыш керек? Азыркы күндө. Азыркы күндө убакытка чоң көңүл буруш керек болуп калды. Себеби такыр убакыт аз болуп калды. Көп эле жаштарга деле, чоңдорго деле. Себеби азыркы техникалык прогрессте баардыгы ылдам тез жүрүп, ошон үчүн туура коюш керек болуп калды да. Өзүнүн жашоосунун эң негизги максаттары кээде унутулуп калып атат. Ошон үчүн бизде ушундай атайын тренинг бар. Инсандык өсүү деген, анын ичинде убакытты кандай пайдаланыш керек, максатты кандай коюш керек, планды кандай коюш керек. Себеби аны реттеп бир порядокко алып келбесе, анда жашообуз хаоска окшоп көп иштер калып калат да. Туура эмес деформация деп коет. Убакытты туура эмес буруп алышат дагы, иштер калып калат. Социалдык тармактарда жүрүү, мисалы, азыр эле интернетке кирүү, гаджеттерди колдонуу. Азыр биз баягы тамаша иретинде анча-мынча социалдык тармактарга деле видео жүктөп атабыз. Келгиле, ушул нерсени көп колдонбойлу, китеп окуйлу, өзүбүздү өстүрөлү, өнүктүрөлү деп. Бирок анысына карабастан эмнегедир алаксып эле ошол нерсеге кайра эле алаксып кетип, көп убактыбызды коротуп атабыз да. Ушул нерсе боюнча кандай методикалар бар? Мисалы, гаджетти колдонбой коюу, телефонду көп колдонбоо, балким керектүү учурда гана социалдык тармактарга кирбөө деген. Ооба, эгерде максат үчүн карап атсаңар, бир максат үчүн анда керек. Анда керек, өзү айтышат, эгерде такыр ушул соцсет менен иш кылып, такыр ушул ансыз жумуш болбосо, анда ошондо дагы 3 саат эле иш ошол жакта болуш керек да. А эгерде андай максат жок болбосо, эгерде максат үчүн, бир реклама үчүн же маркетинг үчүн же башка бир инсандарды изилдөө үчүн болсо, анда 15-20 мүнөттүн ичинде эле караганга оптималдуу керек болот. Бир күндө. Бир адам, бир максат кичинекей. Балким андай максаттар 2-3 4 болот, ошол үчүн. А жөн эле баарын карап, жөн эле баарын окуй берген убакыт анда жөн эле кете берет. Ошондон арылуунун бир жолдору барбы? Таймерди коюп коюшат. Мисалы үчүн ушу 15 мүнөттүн ичинде ушу инсан жөнүндө мисалы үчүн изилдеп, анын үчүн ал жөнүндө бүт маалыматтарды окуп, макалаларды окуп, ошо мисалы үчүн саясатчы болобу же башка киши болобу 15 мүнөттүн ичинде жетет экен кенен. Таймер коюп алып иштешет. Ошол таймерди мен коюп көрдүм.
Аз телефондорун ачып калбадым. Мисалы кайсыл ошол эле соц тармактыбы же болбосо WhatsApp'тыбы же кайсыл бир тиркемелерди убакытта колдонуу. Анан кийин 1-2 күн иштеп көрдүм. Анан жанагы таймер чыгып калат да, болду, сенин убактың бүттү бүгүн депчи. Анан мен ага кайра айттым да, бүт элек деп кайра басып өчүрүп салып, улантып, кайра эле кирип барат. Ошо мага айттыңызчы. Баарына дагы эмес, мага керек болот деп точно берсе. Анан эгерде бул дагы жардам бербесе, телесное наказание деп коет да. Эгерде ошол максаттан жолдон чыгып кетип, башкага кызыгып кетип атсаңар, ошол жерде эгерде эстеп калсаңар, анда өзүңөрдү телесный наказание кылыш керек да. Мисалы үчүн чертип коюп. Кайра өзүңөрдүн максатыңа окуп баштайсыңар. Андагы эгерде өтүп кетип атсаңар, дагы чертип. Ошентип 5-6 жол кылганда дене реакция кылып баштайт. Башка эмеге өткөндө дене айтып баштайт да, нервный система айтып баштайт. Чыгып кеттиң, кайра өзүң максатыңа түш депчи. Жакшы, аябай сонун. Денени бир аз оорутуп, оорутуп, чыпчып коюп, чертип коюп, мындай. Болду, ошол эле жетет. Андай деле катуу ооруу деле болбойт, бирок бул сезим айтып турат да. Түшүнүктүү. Азыркы күндө, азыркы заманда адам өзүн өзү өнүктүрүп турбаса, өзүн изденип турбаса, артта калып калчудай эле заман да. Азыр өзүңдү өзүң өнүктүрүп, же окуп, же бир нерсе кылбасаң, калып каласың дегендей. Азыр сиздерге көбүнчө ушундай адамдар барат, өзүн өзү өнүктүрүү же болбосо тартынчактан арылуу боюнча. Сиздерде кандай сабактар өтүлөт? Бизде ошол чечендик өнөр, ораторлук, чеберчилик, бул кыргыз тилинде, орус тилинде кичинекей балдарга, студент жаштарга, саясатчыларга отдельно өтөбүз. Андан бөлөк инсандык өсүү, харизмалык ораторлор жөнүндө тренинг өткөзөбүз. Андан бөлөк конфликтология деп коет, ошол межличностный конфликтти кыргызча, орусча оны кандай башкарып, управлять этип туруш керек. Андан бөлөк сөз байлыкты кандай көбөйтүш керек, дискуссияда кандай жүрүш керек, анан кийин презентацияны кандай өткөзүш керек. Негизи бизде коммерциядан келгендер көп да, менеджерлер, саудагерлер, бизнес жактан. Ошолор көбүнчө переговорду кандай өткөзүш керек. Көбүнчө биздин мектеп ошол устная речь деп коет, ошол оз сөз боюнча биз максат ошондой коебуз да. Сиз айтпадыңызбы, кыска убакыттын ичинде адамды уялып жатып, уялып сүйлөй албай коюудан арылтабыз. Анан ал адам сүйлөп калат. Анан айтышат, мисалы сүйлөө үчүн албетте көбүрөөк китептерди окуш керек, сөз байлыгың көп болуш керек деп калат. Кыска убакыттын ичинде ошол нерсени кылып коюу кандай болот? Адамдын ичинде, мисалы үчүн, аныс деле толтура сөздөр. Мектепте окудук, университетте окудук, күндүгө кино көрүп атабыз, адамдардын сөздөрүн угуп атабыз. Толтура ошол сөздөр пассивный лексикон жакта жатат да, аны чыгарыш керек. Ошон үчүн психолингвистика ушул илимде атайын ушундай бир ыкма көнүгүүлөр чыккан да, Европадан чыккан, аны биз ошо алып келгенбиз. Уш жагын бир чыгарып туруп айтып кое аласызбы? Ошо кандай көнүгүүлөр, эмне көнүгүүлөр? Балким биз кылып көрөлү. Мисалы үчүн жибриш деген бир көнүгүү аябай жөнөкөй да. Эгерде аябай чоң, тез мындай ар кандай звукторду чыгарып, үндөрдө, бирок сөздөрдү эмес, үндөрдө чыгарып турсак, күндүгө 3 мүнөт, 5 мүнөт сөз байлык көбөйүп баштайт өзүнчө эле. Ичте жаткан сөздөр чыгып башташат да. Мисалы, да. Бул көнүгүүнү баардыгы эле аткарышат, чоң эле кишилер аткарышат. Мисалы үчүн, бул ушундай бестолковый звучание деп коет да, мындай деген, ушинтип аябай чоң скоростьта көрсөтүп коет. Ошол күлкүлүктүү көрүнөт, бирок чоң эле кишилер аткарып ушундай эметебиз да. Эгерде тынбай бир күндө 17 мүнөт айтып турса, ушуну токтобой 17 мүнөт, 5 күн ичинде кадимкидей жаңы сөздөр чыгып, ички дүйнөдө жаткан сөздөр чыгып башташат. 17 мүнөт бирок айтыш аябай эле кыйын болсо керек, Муну бөлүп айтса болот. Бирок көбүнө бөлбөй. Бирок 17 мүнөткө чейин эле айткандарга деле жакшы таасир этет. Жакшы. Беглость речи, тез, мындай сөз ар кандай обороттор чыгып башташат да, ичибизде жатат. Андан бөлөк тышкы ошол китепти кандай окуган скорочтениянын ыкмаларын көрүп, аны да үйрөтөсүздөр. Аны да үйрөтөбүз. Мисалы үчүн чоң эле китепти
мурда 1 ай окуса, азыр эми 3 сааттын ичинде гана окуп бүтсө болот деп. Ошондой ыкмалар эми толтура, дүйнөдө толтура, аны биз кыргызча, орусча кылып айтып беребиз да, көрсөтүп беребиз. Биз эфирден Алмаз мырза экөөбүз күнүгө сүйлөп атып, сөз байлык бир аз мындай азайып бараткандан кайра окуп, кайра көбөйтүп ушундай кылабыз го. Эми жанагынча сөз керек экен, ичибиздеги болгон сөздү бар чыгыш керек. Үйдө отуруп алып, жок, мен ойлойм, аны үчүн агайга барып сабагына катышыш керек да. Баягы көп ошол сиздин көнүңүздөр жасап. Бирөөсү эле айтты да азыр. Бирөөсү айтты. Бул ыкма көбүнчө кимдерге керек? Кимдер, мисалы үчүн айтишниктер, бухгалтерлер көп сүйлөбөй отургандар бар го, ошолорго көбүнчө керек да. Көп сүйлөп иш кылып жүргөндөр, мисалы үчүн торговый агент, менеджерлерге, күндүгө көп сүйлөгөн журналисттерге, аларга башка ыкмалар бар. Себеби сиздер айткандай көп сүйлөп атып, мындай бир эме болуп кетет да, мындай улетучивание деп коет, мындай кургап кичине азайып кеткендей болуп калат да. Ошону кайра толтурган башка ыкма бар. Анда биз колдонуучу күнүгөлөрдү айтпай койгон турбайбы? Бар окуйлу. Ал эми мындай кылып сурагыбыз келип атат да. План түзүү боюнча. Деги эле сиз планды кантип түзөсүз? Биз ушул жерден өзүңүздүкүн айтып берсеңиз эле үйрөнүп алалы, жана көрүүчүлөрүбүзгө жардам берет болот. Бир аз болсо дагы пайдасын тийгизет. Азыр акыркы кезде эң заманбап ыкма бар. План кинжал деп коет. Бул бир жумага план жасалат да. Бир жуманын ичинде кандай максаттарды, кандай иштерди аткарыш керек. Ал иштер визуализация кылып көрсөтүш керек, кандай элестеп түшүнүш керек да. Ошол план кинжалды койгондон кийин башка бирөөгө айтыш керек. Мен ушундай максат койдум. Коллегага, доско же кимге болсо дагы. Эгерде ошол максатка жетпесем, штраф менден. Саңа берем, же акчаны, же болсо Сонда 200 кызак болот экен, же болсо мисалы үчүн жолдун ортосунда туруп алып бийлейм, же болсо чачым лысый кылып алып таштайм, же болсо кыпкызыл кылып крестет коем деген бир эме да. Ошол аябай чоң түрткү берип, результат укмуш күчтүү болот. Бул ыкманы ошол Петр Осипов деген күчтүү тренер, россиялык, ушу методологияны чыгарган, колдонуп көрдүк, аябай сонун иштейт экен. Жакшы ийгиликке жетип атышат. Ким бир өзгөчө бир жасаган адамдар болдубу? Утулуп калып, кыла албай калып. Утулуп калып, кыла албай калгандар болду. Алар болсо ошо бир бала чачын сапсары кылып боёду. Баардыгыбыз күлдүк. Калгандар аябай укмуш, стресс болуп, ушул максатка жетейин деп аткарып, анан кийин себеби биздечи жашоо бир кыйынчылык алып келмейинче жакшы ынтылбайбыз да. Ошондо аябай күчтүү инсандык сапаттар өсүп баштайт. Эмнеге күтөбүз ошол жашоодогу бир түрткү, бир акыбалда түрткү берген үчүн. Андан көрө ушундай тренингтерди өтө берсе, анда жакшы бир чоң эле ийгиликке жетсе болот да. Адамдын ичинде чоң эмелер бар, мындай потенциалдар бар да. Ошол потенциалдарды колдонбой эле жерде жүрүп калабыз. Себеби эмнеге? Азыркы жашоодо комфортто жашап калдык. Үйдүн ичинде ысык суу бар, музак суу бар, газ бар, туалет жанында. Анан ошол комфорт бизде көбүнчө ушу жалгоочулукту көбөйтүп салат да. Аны биз наоборот эмеге колдонушубуз керек, чоң максаттарга жетиш үчүн, комфорттучу. А бирок элдин массасы аны жалгоочулукка эметип коет. Ошон үчүн пландар аткарылбай калат. Ошол минималдуу түрдө көп талаптар аткарылып калат. Курсагы ток, кийимиси бар, үйү бар, болду. Анан башка эч нерсе кылгысы келип алат да. Ошон үчүн эгерде көңүлдөрү болсо, чоң максаттарга жетем деген бир амбициялар болсо, анда биз башка план түзүп беребиз. Коучинг ыкмалары бар. Тренингтин эмеси, коучинг. Ошо Гарварддын университетинин мен өзүм көп жолу ар кандай сабактарын, онлайн курстарын алдым. Ыкмалар аябай күчтүү экен, жакшы экен, көбүнө максат коюп беребиз да, план коюп беребиз, күндүгө кыймыл аракеттерин кандай жасаш керек, ошонун баарын көрсөтүп беребиз. Бале, чоң рахмат агай. Баягы миң уккандан бир көргөн артык дейт. Сиздин сабагыңызга барып катышыш керек экен. Ошо катышкандан кийин, анан кийин ийгиликтер жаралганда, бале айткан нерселери туура турбайбы деп биздин замандаштарыбыз дагы, телегөрүүчүлөрүбүз дагы кубанып калышы мүмкүн, Ооба. Сиз менен сүйлөшүп отура берсек, отура беребиз биз, Бирок убакыт саат өз баягы максатына жетти дегенде сизге ыраазычылык билдиребиз. Келип бергендигиңиз үчүн, жакшы кеңештерди бергендигиңиз үчүн дейли. Телегөрүүчүлөргө эскертели, биздин студиябызда конокто философия илимдеринин кандидаты, сүйлөө чеберчилиги боюнча тренер, инсандык өсүү боюнча тренер Талант Эгембердиев болду. Биз болсо Таң Маанай программасын улантабыз.